Ушундай мезгил болду, пандемияда апам эки тараптуу 70% өпкөсү кагынып жатты. Анан айтты, эми жамандыктан, жакшылыктан үмүт үзбөгүлө, бирок дуа кылып тургула депчи. Анан ошондо мен балдарым кичинекей, өзүм деле жумуштамын, штабта иштейчүмүн облустук. Анан Нуржигит агам барса, кирбей, мага кирбей, кирсең энелик ыраазы болбой коем десе, анан ал кабыл алыптыр. Анан мен муну билдим дагы, дарыгерлерге дарап кирип чыгышым керек эле. Айтты, 2 күндөн бери апам суктабай атат, себеби жанындагы аял өлүп калды деди да, коркуп калды деди. Анан мен кирип бардым. Табына жылынайынчы, алдыңа жатыбың алап, алды эле ругайынчы. Албетте, эне болбосу башкача. Мамыктай жумшак койнуңдан меримге бөлөнөйүнчү. Мен кайра көрбөй калуудан корктум. Түшүнөм, акылым жетет. Мындай Кудай таала пешенебизге жазган болсо, баарыбыз кетебиз бир күн. Болгону ошол күндүн келишине корктум, анан экинчи көрбөй калуудан корктум. Мен ошондон көрө, көрбөй калып, ал кетип калгандан көрө, мага кирип ковид жугушун кааладым. Врачтар урушту, кубалап чыкты. Бирок апам тамакты күтүп турган экен, апа дарылар жоголуп атыптыр. Бери мындай тосмого чейин чыгып турасызбы? Мен бербейм, азыр дароо алып алың дедим да. Кечеги дарыңыз жоголуп кетиптир деп алдадым. Ошол жерге келген экен. Анан ачык тагым турам. Анан апам мени көрдү да ыйлайт. Анан врачтар айтты, ошол күнү апаң уктады, анан аягоо жолуна түштү депчи. Көрсө, ал деле уктап калып, кайра ойгонбой калып, бизди көрбөй калуудан коркуптур. Ошо.